Гүлжігіт Алықұлов қайсы клубқа барып карьерасын уланта алат? Челси Тоттенхэм ойындарындағы 7 гол. Бундеслигадағы ачылбаған Марко Ройс Америкада чемпион болды эле, анын дүйнө чемпионатына баруучу жолдомосун тартып алышты. Ушундай кыскача жаңылыктар топтому менен Гүлжөгөв сиздин кызматта. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майда адам. Дегендей эле мен да кыргыз тилдүү футбол жаңылыктары каналын ачып, сиздин кызматыңыздарда болууга бел байладым. Сиз да каналды өркүндөп өсүүсүнө жардам бересиз деген үмүттөмүн. Алгач, адатынча эле АПЛда болуп өткөн жаңылыктардан баштай берсем. Кече Лондондун 2 командасы беттешти. Алгач Артета башчылыгындагы Арсенал Фулхэмге конок болду. Тилекке каршы ал жакта упай жоготту. Тагыраагы оюн жүрүшүндө үй ээлери Рауль Хименестин голу менен Фулхэм алдыга чыкты. Бирок чабуулун токтотпой алдыга чыккан Арсенал акыры 55-мүнөттө өз максатына жетти. Адатынча буштама, адатынча Вильям Салиба, адатынча эле гол. Кийин Арсенал эмне кылбасын жазмыштан качмыш жок дегендей башка гол жарата албады. Акыры аягы оюнда тең чыгуу менен жыйынтыкталды. Жалпылай Арсенал бул жолу 23 жолу буштамадан башталган топту гол менен жыйынтыкташты. Ал эми Лондонду такыр эле көк мууз кылган Челси Тоттенхэмге конок болду. Анда алгачкы эле мүнөттөрдө Тоттенхэм Саланке жана Крушевскийдин голу менен алдыга чыккан. Бирок бул жолу такыр башка маанай менен АПЛды баштаган Челси да жөн турбай Жейдон Санчо, Энсо Фернандес жана Кол Палмердин пенальтиден киргизген дубль менен жооп бере алышты. Эсеп 2-4. Капитан болуп гол жарата албасам уят деген Сон Хён Мин дагы акыркы секундаларда өз атын таблого жаздырды. Бирок ал Тоттенхэмге жардам бере алмады. Жыйынтык 3-4 коноктордун пайдасында. Ошентип турнирлик жадыбалда 2-чи орунду бекемдеп алган Челси 31 упай топтогон. Арсенал тең чыгуусу менен 3-чү орунда 29 упай. Манчестер Сити 4-чү орунда 27 упай. Ал эми лидер болмуш Ливерпуль ойногой жатып эле чемпион боло жаткан сыңарындай достор. Ла Лигада дагы Атлетико Мадрид Севильянын 4-чү себинде отуруп 3 упайга ээ болду. Бул упайлар матрасчыларды Барселона жана Реалдын артынан кубалап барууга түрткү берет. Ошондуктан кече Де Пауль, Самуэл Лино жана Антуан Гризмандын дублю Симеоне шакирттерине күч кубат кошту. Анда Ла Лига турнир жадыбалы назарыңыздарда тартуулансын достор. Италияда дагы кече айтып өткөн эле Наполи тилекке каршы бүгүнкү оюндарында дагы Лациого 0-1 эсебинде жеңилип калды. Ошентип турнирлик жадыбалда Аталанта 1-чи орунда 34 упай, 2-чи орунда Наполи 32 упай, 3-чү орунда Интер, Фиорентина, Лацио 31 упайдан топтоп лидерлик аракеттерин улантышууда достор. Эми өзүбүздүн Жига Гүлжігіт Алықұлов тууралуу кабарларга өтсөк. Теңгелбес Мусаевдин маалыматына караганда, Торпедо клубу азыркы учурда Гүлжігіт Алықұлов менен 3 жылга келишим түзгөндүгү тууралуу маалымдады. Эске сала кетсек, Алықұлов буга чейин Кайраттын курамында ойногон. Алар менен ал чемпиондукту жана Казакстандын кубогун жеңип алган. Ошондой эле Конференция лигасынын тайпалык баскычында 4 беттеш өткөзүп, Базелге каршы оюнда гол киргизген. Кошумчалай кетсек, анын Чемпиондор лигасынын жана Европа лигасынын тандоо турунда 4 беттеш өткөзүп, 1 гол жаратууга жетише алды. Кыргызстандын курама командасы үчүн ал 39 беттеш өткөзүп, алардан 5 гол жана 5 ассист берүүгө Гүлжігіт Алықұлов дарымети жетти. Буга чейин маалымдагандай, ага орусиялык клубтардан Черноморецте кызыгып жаткан деп билдирет Теңгелбес Мусаев. Жеке пикирим боюнча достор, Гүлжігіт Алықұлов дал ушул Торпедо Москва клубуна өткөнү дурус. Анткени азыркы учурда бул клуб 1-чи лига алкагында 2-чи орунда келе жатат. Албетте алда дагы 13 тур бар. Ошого карабастан 21 оюн жыйынтыгы менен Торпедо Москва клубу 43 упай топтогон жана анын алдында Балтика 45 упай менен 1-чи орунда камсыздоодо. ФИФАнын президенти Джанни Инфантино 37 жаштагы аргентиналык чабуулчу Лео Месси ойногон америкалык MLS клубу Интер Майами 2025-жылкы клубтар арасындагы дүйнө чемпионатына катыша тургандыгын эбак эле билдирген. Ошондой эле MLS'те мөөнөтүнөн мурда чемпион болуп плей-оффко чыккан. Бирок тилекке каршы плей-оффтун ары Месси клубу жеңилип калган болчу. Клубтар аралык дүйнө чемпионатына негизи MLS'тин чемпиону гана катыша алат эле. Тилекке каршы Джанни Инфантино Мессинин командасынын катышат деп жарыялап, кече чемпион болгон Лос-Анджелес тагыраагы Марко Ройстун командасын турнирге кабыл алган эмес. Кыргызда бир макал бар эмеспи? Эмнеси болсо да байдын уулу сүйлөсүн. Байкош Марко Ройс кече Лос-Анджелес менен MLS чемпиону болуп, акыры кубок көтөрдү. Бирок
Клубтар аралык дүйнө чемпионатына жолдомону Ройстон уурдап, FIFA эрке баласы Мессиге тапшырып беришти. Чынында эле бул жашоодо баш аман болсо, дагы көптү көрөт экенбиз.